ден соолукка байланыштуу орозо кармай албай калдым, кийин кармап берсем болот. Бирок ден соолукка байланыштуу кандай колуңа тикенек кирип кеттиби же чындап ооруп атасыңбы? Орозо кармасаң, ден соолугуң начарлап, олуттуу зыянга учурап кала турган болсоң, ошол оору болот. Анан кичине кулагың айры чагып кеткен болсо эле ошого ооруп калдың, орозо жубасаң, ал болбойт ал. Өзүң алдап атасың деген сөз. Ден соолугунда ар кандай маселе бар экенин айтып, орозо кармоого болуп болбошу сурагандар бар. Аларга кандай жооп бересиз? 3 шарт менен. Биринчиси, ден соолугу кыйналып турат, орозо кармаса дагы оорусу күчөйүп кетет. Экинчиси, ден соолугу ооруп турат, орозо кармаса оорунун сакайуусу узагып алыстап кетет. Үчүнчүсү, ден соолугу жакшы эле турат, бирок орозо кармаса ооруп калык ыктымалдуулугу басымдуулук кылат. Мына ушуну дарыгер тастап айткан болсо, анда бул адамдар орозо кармагандан бошотот. Анан жөн эле мен ушундай кармагам, жана мен деген тигиндей, мен деген ой деп айта берсеңиз, эми өзүңүз алдай бересиз. Меле орозо кармасы меле ошо 2 күндөн кийин эле ооруп калып, азыркыга чейин ооруп, оозум жабык. Анан кийин кандай болот? Ошондо мен карт болуп каламбы дейт. Жок, орозо кармап атасыз, ачык болсуңуз. Азыр эми. Кармагам, азыр ооруп атам. Жакшы болгондо кармап бересиз кийин күнүнө күн. Карыз болуп каламбы. Ооба, карыз болосуз, кийин жакшы болгондо кармап бересиз күнүнө күн. Карыз болобуз бардыгыбыз. Мен да доктурга жаттым орозонун биринчи күнү 1 жума. Таш бар бөйрөгүмдө деп. Кармаган жокмун орозо, эми кармап атабыз. Мынакей, Кудай таалам. Сизди көрүп атабыз. Каяктан көрүп атасыз? Телевизордон көрүп атабыз. Рахмат, Аллах разы болсун. Мен айтканды угуп аткарып атасыңар, көрүп эле калып кетпей. Аткаргыла. Ошентип эле карыз болобуз, кийин кармап беришке туура келет. Кудайым кармагыңа жеткирсин, Кудайым кармагыңа жеткирсин. Кармагыңа Кудайым ден соолук берсин. Кармагыңа Кудайым өмүр берсин деп тилек кылыш керек. Иншалла. Бактылуу болуңуз. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. Эми Рамазан айында ким оорулуу болуп калса, же сапарда болуп калса, анда ошол күндөр орозо кармабасын дагы, башка күндөрү ошол күндөр толуктап берсин дейт. Орозон өкүмдөрүнөн. Адам оорулуу болуп калат. Оорулуу адам урматтуу бир тууган 3кө бөлүнөт. Биринчиси, адам ооруп атат, орозо кармаса, оорусу күчөп кетет. Бул адам кармабайт. Экинчиси, ооруп атат, орозо кармаса, оору күчөйбөйт, бирок сакайуусу узарып кетет. Үчүнчүсү, адам оору эмес, бирок кармаса, оору пайда болуп калышы мүмкүн. Алсыз деген сөз. Бул жана Пакистандын фатвасындай. Өтө ысык, 70 градус, ошондо орозо кармаса, бул ун ташып иштеп, семет ташып иштеп, буга бирок кондиционер бар, отурган начальник жана депутаттар аларга милдеттүү болот. Анан чөп чабып аткан, нан кылып аткан, нан кылып атса 70 миллион барышка калышы мүмкүн да. Ошон үчүн ал эгиш керек будай азыркы күндө. Ыштык иштеп аткан учурда урматтуу бир тууганым, бул аны тутпай турат. Анткени иштесе, эмне ооруп калат, иштебес ачка калат, демек буларга фатва берилет деген сөз. Азыркы учурда орозо кармансакта? Кармаган орозонун алдында ага байланыштуу грипп болду. Тамагынан какырык болуп, постоянно турат негизи. Озаткандан кийин дагы дары ичсем, бирок эптең жок да. Если ошол боюнча орозо кармасам, ошол кабыл болобу же кандай болот? Орозоңуз кабыл боло берет, бирок сиз күндүз укол алсаңыз болот. Ошол гриппке каршы укол алсаңыз, ошону менен жакшы болсоңуз болот. Анткени таблетка ичсеңиз, анда орозоңуз бузулуп калат. Мисалы үчүн мен дагы ошол азыркы учурда орозо болгон себептен аябай катуу чаңкап, шилекейим кургап калып атат да, бирок өзүм аябай жагымдуу маанай сезип атам. Урматтуу бир тууганым, ошондуктан колуңуздан келчи орозо кармайыңыз дагы, бирок эгерде чыдатпай ооруп аткан болсо, анда дарыгерден укол алыңыз. Ал эми орозоңузга бул зыян тийгизбейт. Чоң атам 86-га чыккан, 2 жылдан бери орозо тута албай калды. Мен ордуна бул жактан кафара төлөп койсом болобу? Бул кафара болбойт. Карылыгы себептүү орозо кармай албай калса, кармай албай калган ар бир күн үчүн орозо битир өлчөмүнчө пидия төлөйт. Бирок ошо кишинин өзүнүн мүлкүнөн. Бизде жанагы дооран деген бар го. Ошо пидия төлөнбөй калган чогултуп коет да. Бизде 30-га чыгып Бавария өлүп калса деле дооран окуган туура эмес. Шейх Фани улгайган себептен намаз окуй албай калса, окуй албай калган ар бир намаз үчүн, тута албай калган ар бир орозосу үчүн пидия берет. Оору боюнча доктурдан сураш керек. Эгерде доктур тыюу салса, орозо кармаганга болбойт деген сөз. Биз айтабыз, мындай деген эреже бар шариатта: ал-адату хакиматун. Адат өкүмдар деген.
Kээ бир учурларда шарият өкүм айтат, адатыңарда кандай деп. Эми касал болуп калган адамдар орозду кармаса болбойбу десе, ошол оорунун ээлери доктурлардын адатында, илиминде ушуга орозду кармаса болобу сурайбыз. Болбойт десе болбойт, болот десе болот. Бирок шарты бар, ошол доктор мусулман болуш керек. Кудайдан корккан. Мен аялым немесе арыгында өзү арыгыраак. Анан мисалы орозо кармаганда бир жолу болбой калды, мен сизден сурайын дедим эле кандай кылсак болот деп. Оорукчамы, жөн эле арыкпы? Өзү ошол эмес, бардыгы жакшы турат. Орозо кармаганда эмне үлдүрөп калдыбы? Андай болгондо ошондой барып калды да такси. Эгерде доктурлар менен кеңесинде, эгер доктурлар оорукчан болуп калып коркунучу бар десе, анда бул адамга ооз ачканга туура келет. Аны баксаңыз болбойбу, мында жөн күндөрү деле өзүңүз үнүңүз жакшы эле чыгып атат, жалап атат болсоңуз. Доктурга барыш керек. Аны мындай жанагыдай, мындай да караңыз, карышкын жана козуну байлатып чөп салсаңыз деле коз арыктай берет экен. Ошого мындай кайнежелер, кайненелер мында зучу кылган жери жокпу, мында жиркилдей берсеңиз деген сөз да. Тамак бар болуп кээде ушундай шарттар ыңгайсыз болуп калса адам семирбей калышы мүмкүн. Адамдын көңүлүн көтөрүш керек. Көңүлүн көтөрүүгө аракет кылыңыз, макулбу? Эми сизге жакшы болот да, кээде балким өзүңүздөн ошондой болуп калышы мүмкүн. Айтор жакшы аракет кылыңыз иншалла. Мен өмүр бою дартка чалынгам, бирок орозо туткан аракет кылдым, бирок экинчи күнү чаңкап ифтарга чейин ачып алдым, эмне болот дейт. Ооруган учуруңузда кармабайсыз, шарият уруксат берген, качан жакшы болгон учурда иншалла күнүнө күн кармап бересиз. Кудайдан үмүт үзбөңүз. Дарылануу орозо убагына туура келсе эмне кылуу керек дейт. Орозо убагына дарылануу туура келип калса, дарыгер менен кеңешип көрөбүз. Эгерде ошол биздин дарыгерибиз орозодон кийинкиге дарылануу мөөнөтүн жылдырса болот деп айтса, анда жылдырып орозону кармап алабыз. Же ошол дарыны түн ичинде алганга болот десе, анда түн ичинде алабыз. Бирок биздин дарылануубуз денеге сүйкөө менен болуп, же укол аркылуу боло турган болсо, анда бул денеге сүйкөгөн дарылар менен укол аркылуу болгон дарылардан орозо бузулбайт, анда орозону кармай берсек болот. Орозо качан ошол мурундан же кулактан же көздөн же арканкы тешиктен, авреттен же ооздон дарыны ала турган болсо, иче турган болсо гана бузулат эле. Эми сүйкөп коюу менен же бир нурга кактап коюу менен же бир кан алдырып коюу менен же бир укол сабуу менен дарылана турган болсо, анда орозо да кармай бересиз, дарылана бересиз. Ал убакта иншалла орозоңуз бузулган болуп эсептелбейт. Мен дарыланып бүттүм, орозо кармасам болобу же намаз окусам болобу дейт. Намазды дагы оку, орозону дагы карма. Сен курсагым ачты, нан жесем болобу, чай ичсем болобу дейсиң да. Нан менен чайды кошуп жешиң керек, ошол сыяктуу намазыңды дагы оку, орозоңду дагы карма. Дарыланып бүткөн болсоң, мына эртеңден баштап ниет кыл. Көп адамдар сурайт да, кече ачылып кетти, ооруп калдым, сапарда жүрдүм, башка болду. Эми бүгүн орозо кармасам болобу деп, ийгиликтин эрте кечи жок. Мына бүгүн иншалла ниет кыл, эртеңден баштап орозо кармаганга Кудайым орозоңду кабыл кылсын.